Экинчи сөз, урматтуу бир тууганым, бул намаз туурасында. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, хадис кудсийде: "Ва ма тaqarraba abdi ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi." Бухари риваят кылган хадисте, менин пендем дейт, мага жакындай турган эң сүйүктүү нерсе мен парз кылган нерсе менен болот дейт. Кудайга кантип жакындайбыз десе, урматтуу бир тууганым, Кудайдын бизге парз кылган нерселерин аткаруу менен жакындайбыз. Кээ бир адамдар намаз окуйт, бирок мечит салып койгон. Мечит салсаңа парз деле эмес өзү негизи. Биз көчөгө деле окуй беребиз. Мына баяктан бери залдын тегереги бар, мечит кылып алдык бизчи. Биз талаага деле окуй беребиз. Сен мечит салып алып, мечит салып намаз окугула дейсиң, сен аны менен Кудайга жакын боло албайсың, урматтуу бир тууганым. Сен Кудайдын сага парз кылган нерсе аткаруу менен Кудайга жакын болосуң. Бирөөлөр бар, акчаларын апарып бере, зекеттерин алып, ал жакшы нерсе. Бирок сен өзүң унутуп коюп атасың, бул Кудайдын сага буйруган намазы. Кудай Таалам, урматтуу бир туугандар, Кур'ан-ы Каримде айтат: "Васжуд вактариб." Сен сажда кылып Кудайга жакында деген Кудайдын буйругу келет. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Акрабу ма якунул абду мин раббихи ва хува сажид." Аллах Тааланын пендеси Кудайга эң жакын болуп турган абалы бул анын сеждеде турган абалы. Жанагы аялынын боюнда бар экен сүйүнүп сежде кылган адам Кудайга жакын болгусу келип, ошол сеждеге барып атат, урматтуу бир тууганым. Демек, Кудайга жакын болгусу келип, Кудайга жакынгысы келип, Кудайдын махабатын артынгысы келген адамдар намазды окушу керек болот. Намаз окубай туруп деле мусулман болсо болот деп айтып атабыз, көңүлүңүз сооротуп. Мастасекин акыры мусулманчылык ушинтип келип калат деп. Бирок кыяматка барганда биринчи сенден менден намаз суралат, урматтуу бир тууганым. Мына быйыл 5-чи жыл. 5-чи жылдан бери эле келебиз, кайра кетебиз. Кээ бирлерибиз дагы деле намаз жок, дагы деле уш концертке келип кайра кетип атат, урматтуу бир тууганым. Сен келбейли го кийинки жылы. Ордуңу башка бирөөгө балким ошо пайдаланар, урматтуу бир тууганым. Сенин кулагыңа коргошуң куюлуп, жүрөгүңө мөөр басылып, караңгылык көзүң каптап калган болсо, башка бирөөгө орун бер, балким ошол акыйкаттын жолун таап, ошол урматтуу бир тууганым мусулманчылыкка келип калат. Ошон үчүн сен башкага орун бер. Намаз боюнча, урматтуу бир тууганым, Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Инна аввала ма юхасабу бихил абду яумал кыямати мин амалихи салатуху." Кыяматка барганда пенденин биринчи сурала турган нерсеси анын намазы болот дейт. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasar deyt. Эгер намазын сурагынан өтүп ийгиликке жетишсе, анда бул адам утушка жетти, бул адам тозоктон өзүн куткарып калды. Бирок намазын сурагынан өтпөй калган болсо, бул адам үмүтсүз калып зыянга учурады дейт. Ошон үчүн зыянга учурап калбастан намазыңын арабасын, урматтуу бир тууганым, бүгүндөн баштап тарткының. Ачуу душман акылдос, акылыңа акыл кош дейт. Душман сүйдүрүп айтат, дос күйдүрүп айтат дейт. Балким сага катуу тийип аткандыр. Келип бизге баягыдан бери намазын сүйлөт, андан көрө башка бир түзүгөрөөк бир нерсе күлүп жыргап көңүл көтөрүп алат элек деп деле ойлоп аткан болушуң мүмкүн. Бирок кыяматка барганда менден сурала турган, менден башка келгендин бардыгына сурала турган нерсе, эмнеге бизге намаз жөнүндө айтпадың деген суроо, сага суралгандан кийин сен бизден сурашың толук түрдө мүмкүн. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ал-ахду аллази байнана ва байнахум ас-салату, фаман таракаха фақад кафара." Имам Тирмизи, Имам Насаи риваят кылган хадисте биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык бул эмне? Намаз дейт. Кимде ким намаз таштаган болсо, ыймандан четтеп кетиптир деп пайгамбарыбыз ачык эле айтып коюп атат, урматтуу бир тууганым. Элестетип көр. Сен базарда иштейсиң. Базарда сенде куту бар. Кутунун ичинде бут кийим бар деп ойлойсуң, куту бекитилген. Ошону сатып келдиң, көп акча алып келип коюп койдуң. Кыяматка барганда кутуну ачсаң, ичинде эчтеке жок болуп калат. Кыяматка чейин үйүңө апарсаң деле эчтеке жок болгон болсо, эртеси канчалык чуркап барып, ичинде эчтеке жок экен деп ызы чусаларыңды билип ал.
Akırkı çıkan жаңа telefon çıktı, barıp aldın, açkan joksun, padaret etkeni vardın, үйüňe barıp açsaň içinde eşteke jok, taş salıp koygan eken, emne kılasın sen? Oşol saýakda özüňe musulman ekenligiňe jırgap süýünüp musulman bolsak bola bereken dep aldanyp kalba bir tuğanım. Musulman menen musulman emes noktasında aýyrmaçylyk bul namaz. Kimde kim namazın taştagan bolsa, al bizden emes degen osiyat bizge uşunu kabar kılıp aytıp beret.